Ассаламу алейкум, урматтуу мекенештер. Мен азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын астында турам. Бул жерге мен Оразайым Нарматованын диплому боюнча бүгүн ушундай отурум болот дегенден келип катышып чыктым. Урматтуу мекенештер, айта кетчү нерсе, бул жакта азыр Боршайкомдун ичинде болгон окуяны кыскача айтып берейин. Ушунчалык мындай бардак да, чынын айтайынбы, бардак, аябай мындай айта турган сөз көп, бирок Кыргызстан мыйзамдуу өлкө жана башка дейбиз да, бирок ушунчалык нерселерге келип калдык. Түшүнүш кыйын, кимдер иштеп атат, кимдердин бул жогорудан же кимдер эмне аткарып атат, эмне кылып атат, өтө түшүнүксүз. Азыркы күндө университет Оразайым Нарматовага берген дипломун жокко чыгарды деп бул жакта Министерство образованиянын өкүлү айтты. Алардын айтуусунда Оразайым Нарматова 2013 жылы университетке тапшырып, Оразайым Нарматова 2017 жылы бүткөн. Ага чейин Нарматова Россия Федерациясында ал жакта окуп, ал жактагы средний образование боюнча бул жака алып келип, документтерди алып келип, тийиштүү документтерди тапшырышкан. Таң калыштуусу, достор, Минобразованиянын айтуусунда бизге бүт документтерди, бүт тастыктайчу документтердин баардыгын УКМК берди деп айтып атат. Жана биз дагы өзүбүз да текшердик. Ошол текшерген убактарда бизде УКМК менен экөөнүн маалыматы бирдей чыкты деп чечимге чыгардык. Ушундай дипломду жокко чыгаруу боюнча деп айтты. Эми суроо ар тараптуу. Буга чейин билесиздер, Оразайым Нарматованын университетке барып, Жагу университетине, Жалал Абадтык государственный университет, Жалал Абадтык мамлекеттик университетине текшерүү барып учурда ал жерде алган диплому боюнча жана башка документтери боюнча делонун ичинде көп документтер болгон эмес, жоголуп кеткен. Белгисиз бир себептерден жок болуп калган. Таң калыштуусу, ал жакта университетке кабыл алынды деген арыздар да жок болуп чыккан. Ошол документтердин баары жок. Ошонун артынан дипломду жокко чыгарабыз деп азыр Оразайымды өзү да билбейт. Мен азыр чыктым. Бул жакта айтып атат, алар Оразайым Нарматовага айтпай эле, эмне документтин баары, кандай документтер тапшыргансыз, жана башка суроолорду кылбай эле, Министерство образования мындайча айтканда жокко чыгарып, диплом берилген официалдуу түрдө. Аны булар эч неме кылган жок. Да, диплом настоящий момент ошол диплом берилген убагында. 2013 жылы дипломду алган, 2013-тен 2017 жылга чейин окуган деп булар ал айткан сөзүнөн тайбай атат. Жана фактыга жараша ал ошондой окуя. Эң таң калыштуусу, баардык документте болуп атат. Бул Оразайым Нарматова документтин алып университетке тапшырганда, азыр мектептеги окуучу да билет, бир мектептен экинчи мектепке которулганда бүт документтерин алып келип тапшырат. Ал документтерсиз, справкаларсыз мектеп албайт, билесиздер анын баардыгыңыздар. Университет сөзсүз албайт. Аны баарыбыз билебиз. Окубаган адам да билет аны.
Биз тараптан бул жака УКМК жана башкага суроо бердик. Ошол заявление жазган убактарда ким кабыл алган, кантип окуган, ошол дипломду ким берген, ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө жоопко тартылдыбы десек, анын үстүндө иштеп атабыз дейт. Эми жөнөкөй суроо да. Органдын адамдарыбы, кимдер, юристтер болсо аны тастап талып өзүңүздөр чечим чыгара аласыздар. Кылмыш кылган ким? Мыйзамды бузган ким? Ошол жетекчилер, ошол мугалимдер биринчи жоопко тартылыш керек болчу. Андан кийин Жогорку Кеңеш депутаты Орозайым Нарматовага очередь келиш керек болчу да. Мындайча айтканда эми логика ошондой. Булар жок. Мындайча айтканда жанагы Ысык көл мейманканасын бузгандай эле кылып атышат да. Көп суроолорду бересиң, булар өздөрү сүйлөшүп алгандай. 3 орган отурду. Бирөөсү УКМК, экинчиси УКМКнын өкүлү, экинчиси Минобразованиянын өкүлү, үчүнчүсү Боршаковдун комиссиясынын мүчөлөрү. Булардын баары алдын ала сүйлөшүп алгандай. Мен бул жерге 5:30 келип, 5:30 чамаларында келип, саат 6-да болот дегенден күтүп отурдум, бирок саат 6-да башталган жок, 6:30-да башталды. Мен кирип, залга кирип отурганымда урматтуу өкүл чыгып турасызбы деп чыгарып коюшту. Анан өздөрүнчө сүйлөшүп алышты. Андан кийин отурум башталды. Кыскасы достор, беспредел. Буга чейин билесиздер, дагы бир айтып кетчү нерсе, Орозайым Нарматованын үйүндө тентүү жүргүзүшкөн булар. Атасынын үйүндө. Атасын эмне үчүн УКМК чакырды? Көрсөтмө бериш үчүн. Себеп дегенде атасы дипломдорду алып кетти университеттен, дипломдорду ошол алып кеткен деген боюнча көрсөтмө берди. Бирок достор, айылдагы үйүндө эмне нерселер болсо, жана башкалар болсо, толук мүмкүн да туурабы? Себеп дегенде мыйзамсыз тинтүү жүргүзүшкөн булар убагында. Бул аэропортто учуп кетип, Москвага учам дегенде кармап калышкан, ошону баарыңыздар билесиздер, ошол убагында. Эми караңыздар, ошолдон баштап иштептир, бүт керектүү документтерди жокко чыгарышыптыр. Мындайча айтканда логика ошондой болуп атат да. Мен жаман оюмда ошондой ойлоп атам. Баарын тазалап, университеттеги документтерди тазалап, анан ушул убакытка келди. Бул иш мурдатан бери эле декабрда башталган деп айтты. Декабрдан бери иштеп атабыз деп УКМК өкүлү айтты. Достор, жыйынтыкты кандай кылабыз билбейм, кандай кылып чыгарабыз билбейм, бирок биз аягына чейин турабыз. Билесиздер, баардыгы мыйзамдуу болгон. Бир гана жанакындай маалымат айтып атышат. Баардыгы университетке тапшырардын алдында документи жок болгондуктан, арыз жазып кириш керек болчу, арыздарын жоктуктан көп документтерди архивден жок кылышкан. Көп документтерди архивден жок кылышып, элестетиңиздер достор, сиздер университетке барсаңыздар, сиздердин документиңиздер берилген эмес. Бул документтер архивде жазылган эмес десе. Бирок дипломду бергени тууралуу Жалал Абад университетинин пресс катчысы интервью бергенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ооба, Орозайым Нарматова 2013-жылы 2017-жылга чейин окуп, университетти бүтүргөн деген. Окуган билебиз. Мугалимдер да жазып чыккан, мен окуттум деп, курсташтары жана башкалары дегендей. Достор, мыйзамсыздыктын чеги да болот. Бирок өтө ашып баратасыңар. Өтө чектен чыгып баратасыңар. Ачыгын айтканда, мыйзамдуулуктун дагы, мыйзамсыздыктын дагы мындай өзүнүн чектери болор. Токтотпойсуңарбы? Бийлик өкүлдөрү бул ачык эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына катуу аракеттер жасап аткандарын көрүп атасыздар.
биз аягына чейин күрөшөбүз, билесиздер. Ошон үчүн достор, бизге колдоо көрсөтүп, маалыматты таратканыңыздар үчүн ыраазычылык. Дагы маалыматтарды таратып коюңуздар. Дагы соц тармактарда же болбосо СМИлерде бул маалымат чыгат. Андан дагы өзүңүздөр карап, жыйынтык чыгарасыздар. Бирок достор, беспредел кыскасы. Ийгилик.